Бүгүн 18-октябрда Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан республика боюнча бош иш орундар жана кесиптер жарманкеси болду. Жарманке Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында уюштурулду. Бул иш-чарага 70-тен ашуун иш берүүчү ишканалар катышты. Борбор калаадан жалпы 3300дөн ашуун жумушчу орун, өлкө аймактарынан 1,5 жумушчу орун жарыяланды. Бул саамалыктан көпчүлүк жумушсуз жарандар кесибине жана жөндөмүнө жараша бош иш орундарын тандоого мүмкүнчүлүк алышты. Ушул жалпы Кыргызстан боюнча вакансиялардагы ушул жарнамаларда жарыяланып атат. Өзүңүздөр көргөндөй, катышуучулар абдан көп, кызыгуу абдан көп. Анткени бул жерде жумуш берүүчүлөр гана эмес, окуу жайлардагы кесиптик окуу жайлар, жогорку окуу жайлар катышып атат. Бул болсо ушул биздин жаш кесипкөй адистерибиздин келечекте өздөрүнө ушул туура кесип тандоого багыт берүү. Биздин анткени негизги максаттарыбыздын бири бош орундарга гана жумуш жарандарды ошол орноштуруу эмес, болочок биздин адистерге кесип берүү, туура кесип берүү, багыт берүү. Ошондуктан бул жерде 20га чукул окуу жайлар өздөрүнүн ушул көргөзмөлөрүн коюп, кайсы кесипке окутушат, кандай шарттар менен окутушат, эмнеге үйрөтүшөт, баардыгын ушул жерде көргөзмө катары жайып баардыгын көрсөтүп атат. Айжемал Абдыкарова, Бишкек шаары.